Ош шаарындагы Пайыз Нишанов атындагы номер 50 гимназия мектеби жаш жеткинчектер үчүн жыл жыйынтыгын чыгарды. Салтанат 5-класска чейинкилер үчүн акыр коңгуроосу болуп эсептелет. Мында 2018-2019 окуу жылында мыкты делинген окуучулар ардак баракчалар менен сыйланды. Камыкбеков Мирбек. Азаматсың Камыкбек Мирбек. Бул самалык окуучулардын жаңы окуу жылына шыктандырат. Балдардын билимге болгон кызыгуусун, аракетин ашыруу максатында уюштурулган. Мындай иш-чара аталган билим уясында жыл сайын өтөт. Жыйынтык жаман эмес дешет. Бир аз болсо дагы билимге болгон умтулуулар байкалып жатат. Окуучулар тесттерге катышып, ар кандай кружокторго катышып, билимин өркүндөтүп жатышат да. Номер 50 гимназия мектеби эки тилде билим берет. Бирок окуучулардын басымдуусу орус тилин тандашкан. Буга ата-энелердин да талабы күч. Негизинен билим сапаты жакшы берилет. Ошондуктан мугалимдери 3 айлык эс алууда балдар билим алуудан алыстап кетишпесин деп тынчсызданышууда. Балага кысым көрсөтпөсөк, зордук зомбулук азыр жоюлуп жатпай, бала эркин эс алса. Кээ бир ата-энелерибиз ушу айылга жөнөтүп коюшат дагы. Полный окууну унутуп туруп, на сентябрь 0 менен келишет да. Андай кылбайлы ушу ата-энелерге ушу совет айтат элем, китепти окутканды унутпагыла. И плюс кээ мына шаарда кала турган окуучулар болсо, лагерлерге эс алуу немелери борборлор ачылган бизде Ош шаарында. Ошолорго жөнөтүп неме кылса, балдарга мындай правильный неме режимде коюп беришсе. Окуучулар күткөн жакы каникулга чыгаар алдында турушат. 3 айлык эс алууну балдардын басымдуусу Көгүлтүр көл жээгинде, лагерлерде эс алууну көздөшүүдө. Бирок бул ата-энелердин чечиминен көз каранды. Жайкы эс алууларга, айылдарга барабыз. Каникулда мен лагерге барам. Каникулда биз айылга барабыз. Чоюня мектебе. Мисалы мен үйдө эле өзүм менен чогуу болот, ошто үйдө карайм, үйдө ушу дем алдырып, обычный эле кадимкидей эле бассейнерге. Белгилей кетсек, Кыргызстан билим деңгээлин көтөрүү максатында санариптик билим берүү ыкмасын колдоно баштады. Азыркы күндө электрондук аудитория, ыратма жана китепкана киргизилген. Мунун баары билимдин сапатын жогорулатууга карата жасалууда. Дегенмен жалпы жонунан алганда билим берүү тармагында өзгөрүүлөр жок. Айрым билим жаатындагы серепчилер мамлекет учур талабына жараша билим уяларын түптөп жаш муунга татыктуу билим берүү аракетин тез арада көрүү талабы курч экенин айтышууда. Жусупбек Кошматуулы, Кымбат Абдикерим уулу, Ынтымак.